Bizde bir funksiya var. Барабар x көзілген x деген. Бұның біз графын шешуіміз керек болып, бізге бірінші туындысын алып, бірінші туындысын алғанда бұның туындысы анан кейін бұл өзі жазылады, қайра бұның туындысы, қайра бұның өзі жазылады. Аны екі оңғаш қоғыз. Шында бұның туындысы бірге барабар, бұның өзін жазалыз, қошылған. Бұның өзін жазып, тегін туындысын аласыз, бұл өзі жазылып қалады. Ошонда біздің бірінші туындыбыз барабар x қошылған 1. Эми біздің критикал точкабызды алыш үчүн бизге буга f of биринчи туындыны барабар 0 барабар болуш керекпиз да. Ошондо бизге бул жак 0 барабар болот. Ошондо бул x барабар 0 барабар болушу мүмкүн эмес. Ошондуктан x плюс 1 барабар 0 болуш керек, x барабар минус 1 болот. Ошондо бунун биздин эмебиз биринчи туындунун эмеси critical point, ошондо бизге минус 1 менен 0 болот. Эми буну графын чыгылсак, биринчинин минус 1 биздики ошондо пластан башталат, анткени плюс болгондугу үчүн минус болот. Биздин биринчи эменин туындунун графын чизип алдык. Эми экинчи туындунун графын табалы. Экинчиники биринчинин туындусу ошондо биздики x көбөйтүлгөн x кошулган 1 болгон. Эми бунун экинчи эмесин алабыз, туындусун алганда бул жерден бул өзү жазылат. Бунун биринчи туындусу ошондо экинчи туындусу ошондо бул өзү эле 1 болот, кошулган x бунун өзү жазылат. Ошентип биздики экинчи туындубуз x кошулган 2 болуп калды. Эми жанагындай эле биздин критикал точкабызды алыш үчүн буну 0 барабар деп ала алабыз. Ошондо биздики бул жак 0 барабар болот. Буну алсак, бул 0 барабар болушу мүмкүн эмес. Ошон үчүн биз 2 барабар 0 алабыз. Ошондо экинчи туындунуку биздики x'ыбыз минус 2 чыкты. Ошентип биздин критикал точкабыз минус 2 менен 0 болду. Эми бул экинчи туындубуздун графын чыгылса минус 2. Көрүп тургандай эле x биякта позитив болгону үчүн плюстан башталат. Минус тил жакта айтып кетпептирик. Бул жакта биздики ылдыйкы жакты карап турат. Ошол болгон үчүн бул жакка карап турат. Кийинки графыбыз болсо ушундай эле. Бул жактыкка мындай ылдыйкы карап тартылгондо мындай болот. Бул жактыкы болсо өсүү түрүндө болот. Ошентип биздин экинчи графтагы пайда болду. Эми үчүнчүсү биз точкаларды таба алыш керекпиз. Биз эки эмени ала алалы. Ошондо жак минус 2 болсун, минус 1. Биздики биринчи туындуну карайбыз. Биринчи туунду, анан экинчи туындуга карап, азыр экөөнүн графын кошобуз. Ошентип биздин биринчи туындуга караганда минус 1ге карайбыз. Минус 1ге биздики бул жак плюс болгон, бул жак минус болгон. Ошондо экинчи туындуну болсо, бул жак плюс болгон, бул жак минус болгон. Ошондо карасак, бул жак өсүү эмес, кемүү тартибинде болот. Бул жактыкы болсо өсүү, ошондо бунуку өсүү тартибинде болот. Ошентип биздин сызымдарды таба алдык. Эми биздин точкаларыбызды алсак, эң баштапкы функциябызды жазып алсак, эми бул жакта биздики x'ти эки туындудагы x'ти таба алганбыз. Минус 1-ди, анан минус 2-ни. Биринчи туындудагы, бул экинчи туындудагы. Ошентип
бизде x'тин ордуна кое алабыз. Ошондо f-1 барабар. Бул жакта -1 көбөйтүлгөн -1. Ошондо биздики -1 бөлүнгөн i болду. Бул биринчи турундагы эмени таптык. Ошондо экинчисин тапсак, таап алсак -2 барабар -2 и -2 болду. Ошентип биздики экинчибиз -2 болду. Ошентип биз точкаларды да таап алдык. Эми эки графты, бардык графты кошуп тартып алсак. Биздики -1 менен -2 деген эки точкабыз бар. Бул жактан болсо i'нин -2 бөлүнгөн i'нин точкасы бул жакта -1 i'ге бөлүнгөн. Эми точкаларды таап алсак, бул жакта точка 2 менен келет. Бул жактагы болсо 1 менен келет. Биздин жанагындай эле таап алган сызыктарыбызды кайра бул жака алып келебиз. Ошондо бул жакта кемүү тартибинде берип, кайра өсүү тартибинде берип бул жак инфинити жака кетет, чексизге кетет. Ошентип биздин инфлексиялык точкабыз бул жер болду, -2. Бул болсо биздин функшныбыздын графы болуп калды. x деген. Ошентип биздин дагы сабагыбызды аяктадык.